кыргыз деп мен өзү жашап келе айтам да. Анан ошондо мен жүрөгүм ошол келди, мен түшүндүм дедим. Манасы күнү түнү менен айтылат. Бул жерде биздин оюн зок күнү түнү менен эт бышып атат, нан бышырып атат, кыргызга не таандык, баардыгы ушул жерде мына түтөп атат, арча түтөп атат. Ай чоң көйгөй бар да. Муну баарыбыз билебиз, бүт кыргыздар, кыргызстандыктар баарыбыз билебиз. Анан жүгүргөн бойдон музыка чыккан жака жүгүрүп кеткен. Жок, мен айттым. Ай, карап коелучу балдар кайда кетти. Ушул жака барып угуп атат музыканы, жүр десем болбой атат дейт. Телефон деген балекет чыкты. Ушуну баарыбыз чоңдорубуз дагы, жаштарыбыз дагы, балдарыбыз дагы ушул биздин жашоо телефон болуп калды да. Кыргыздын дүйнөсүн ушул жерге кура алсак, анда биздин келечек бар. Деги эле биздин ата бабалар сактап калган көчмөн маданият жөнүндө түшүнүгү жок. Өзгөчө тил жоголуп баратат. Бул өзүнчө дүйнө. Кыргыздын дүйнөсүнө кирип кетет. Келиңиздер. Кыргыз болгула биздин Дасмияга келиңиздер. Көпчүлүктүн айтымында Кыргызстанда эне тилинде сүйлөгөндөр азаюуда. Мындан сырткары кыргыз элинин тарыхый мурасы, каада салты, үрп адаттары, кыргыз элинин маданияты туурасында көп айтабыз, бирок ал тууралуу мындай анын терең маанисин түшүнгөндөр жана аны күнүмдүк жашоодо колдонгондор аз. Мындан улам Кыргыз бол долбоору даярдалууда. Бүгүн биз ушул долбоордун негизги максаты, анын пайдасы, зарылчылыгы жана ушул долбоордун ишке ашыруу жолдорун туурасында талкуулайбыз. Биздин суроолорубузга Дасмия компаниясынын президенти Турузбек Мамашев жооп берет. Турузбек Чукуевич, саламатсызбы? Саламатсызбы, Айдина? Кыргыз бол долбоорун түзүү идеясы кантип пайда болду жана ал кандай зарылчылыктан улам келди? Азыр баарыбызга белгилүү биздин коомчулукта бир чоң көйгөй бар да. Муну баарыбыз билебиз, бүт кыргыздар, кыргызстандыктар баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күндө биздин балдардан баштап жаштар, орто муун бардыгы биз ушул тилди унутуп калдык, кыргыздын каада салтын, кыргыздын тарыхын, деги эле биздин ата бабалар сактап калган көчмөн маданият жөнүндө түшүнүгү жок. Өзгөчө тил жоголуп баратат. Азыркы күндө балдар, өзгөчө балдар, эми биздин келечек балдар да кыргыз тилин сүйлөшпөйт. Себеби бул жерде менимче мына телефон деген балекет чыкты. Ушуну баарыбыз чоңдорубуз дагы, жаштарыбыз дагы, балдарыбыз дагы ушул биздин жашоо телефон болуп калды да. Телефондо негизинен башка тил, ошол тил боюнча анан сүйлөп, биз өзүбүздүн тилди унутуп калдык. Анан бир 3-4 жылдан бери ушул көйгөй менде да пайда болуп, менин да балдарым бар, неберелерим бар. Канткенде биз биринчи кезекте тил болбосо тилди сактап калып, анда деги эле мамлекеттин келечеги жок да. Ошон үчүн мен ушул 3-4 жылдан бери ушул жүрөктө турат канткенде бир ушундай бир жардам кыла алам. Эми адам өзүнөн башташ керек да. Биз негизинен алганда бул баарына биз ата энелер өзүбүз күнөөлүүбүз. Балдардын колунан карматып коюп атабыз, жакшы аракет жасабайбыз. Ошонун артында мынантип биздин балдар өзгөчө тил жагын унутуп, өзүнүн баягы тилинде сүйлөбөй, башка тилдерди үйрөнүп, ушу менен бүгүнкү күндө бир чоң көйгөй биздин коомчулукта турат да. Анан ушул 3-4 жылдан бери мен да ушул оорумен ооруп атам. Себеби менин да балдарым бар, неберелерим бар. Биринчи кезекте биз өзүбүздөн баштайбыз да. Анан бул маселенин чечүүнүн мен жолун таптым. Былтыр бизде ушул Ноорузда, 21-мартта Ноорузда ушул жерден чай беришип, 500 кишидей чакырып чай берген. Анан ошол чай саат 3-тө башталмак, 2-ден 3-кө чейин 1 саат биздин кыргыздын фольклорный тобу ойноп атат, оркестр ойноп атат. Мен балдарым менен жумушка келип, майрамда алар ойноп жүрүшөт.
Анан балдарым бирөө анда 5 жашта, бирөө 7 жашта болчу. Балам 5 жашта Манас, Малика 7 жашта. Анан жүгүргөн бойдон музыка чыккан жака жүгүрүп кеткен. Анан жок, мен айттым. Ай, карап коелучу балдар кайда кетти. Ушул жака барып угуп атат музыканы, жүр десем болбой атат дейт. Мен айттым, кой уят. Ал жерде кишилер келип атат, уят болуп атат. Бияка алып келгиле балдарды. Деп айтсам, ыйлап болбой коюшуптур. Көрдүңүзбү? Мен ушунчалык сүйүндүм. Ошондо баягы башка мегет баягы бир информация келди. Мына кыргызда каны кыргыз. Ошол оркестрдин жанында отуруп алып 1 саат кыймылдабай ошол музыканы угуп турушту. Менин балам чыгып алып келейин десе болбойт, ыйлап болуш угуп турушту. Демек каны кыргыз. Көрдүңүзбү? Мен ошо оюма келди да, мындай үйрөтүш кыйын. Айтып, мына канча мен аракет жасадым, баалуу оюнчуктарды сатып берейин, сүйлөтүп, мону айт, бул мындай болот деп которуп айтсаң, көңүл бурбайт. Анан бул жерде ошол кыргыздын дүйнөсүнө кирип кетти да. Ошону кеткиси жок. Ошол аралашып кетти. Демек, ошол аураны түзүш керек да. А бизде ошол бүт баары даяр. Мына кыргыз айыл деп турат. Бул жерде бизде бүт ошол 33 жылдын ичинде биздин компанияга мына былтыр 30, азыр эми 34кө чыктык да, 34 жыл өттү. 34 жылда биз ушул жерде мына кыргыз айылы, ушул кыргыз комплекси, ушу боз үйлөр, баардык кыргызга эмне таандык болсо мынакей отурган жерибиз дагы баардыгы боз үй. Бүгүнкү 21-кылымдын боз үйү да. Мына ушул жерде отурабыз. Ушинтип кыргыз деп мен өзү жашап келе айтам да. Анан ошондо мен жүрөгүм ошол келди, мен түшүндүм дедим. Баягы бир мен тапкандай ушундай жетти. Болду, түшүндүм деп, анан кийин мынакей быйыл ар нерсенин өзүнүн убагы болот экен да. Мен түшүндүм, ошол балдарга, ушул жаштарга ушул жерде биздин ошол кыргыздын дүйнөсүн жасап бериш керек, куруп бериш керек да. Мына бүт келет да, бала кара небере чөбөрөлөрдүн эшитип келет ата энелери. Келгенде бул жерде мына кыргыз бол. Көрдүңүзбү? Кыргыз бол. Кыргыз келгенден кийин тамак ашын ичет, оюн зоок, манас айтылып атат, бийлеп атат, ойноп атат, оюн серкинчектеп атат, топ ташты ойноп атат. Бул кызык да. Бул өзүнчө дүйнө. Кыргыздын дүйнөсүнө кирип кетет. Мына менин балдарым кирип кетпедиби? Кирип ыйлап келбей койду. 1 саат ошол жерде кашайып угуп турду. Демек, ошол аураны түзүш керек. А бул жер даяр. Бизде эми өзүнчө бейиштин төрү, бул расмия чындап эле ушул аракет жасап, мына бери келген биздин коноктордун баары айтышат. Токе, бул жер бейиштин төрү болуп калыптыр деп, чындап эле. 1000 түркүн гүлдөр бар, канча дарактар бар, өзүнчө аура. Ушул мына Бишкектин борборунда боз үйлөр, ушул кыргыздын дүйнөсү да. Анан ушул быйыл ушул Тыянакка келип, ошо былтыркы ошо менин балдарым мен көрдүм да түшүндүм. Ошол аураны түзөйүн деп, мына быйыл баштайын деп турам. Ушу кыргыз бол долбоорун. Бул биринчиси. Экинчиси, жаңы жылда бизге бул жерден баягы Юрий Бабков ошол реклама тартабыз деп, фильм тартабыз деп, реклама кылабыз деп, бу жерден мен кирип келсем отурат. Мен атам тирилип келгенде сүйүнүп кеттим Юраны көргөндө, Бабковду. Себеби бул мындай өзү орус болгондон кыргыз да. Бүт мына ырдайлы кыргыз ырларын деп таңазалап канча жылдан бери келе айтат. Таптаза кыргыз тилин билет, түш жорuyт, баардыгы. Орус эле болбосо, бул өзү кыргыздан дагы улуу адам. Бардык биздин каада салтты билген, биздин тарыхты билген, биздин тилди билген, биздин бардык ушул кыргызга жакын адам. Демек, көрдүңүзбү, азыр биз баарыбыз кайдыгербиз, ата энелер. Баягы намыска тийип, жеткизип намысына, кыргыздын намысына тийген ойготмоюнча дегеле биз бул маселеге көңүл бурбайбыз. Мен ойлоп атам, ошол Юрий Бабковдун баягы сөзү менен, кыргыздар, кыргыз болгула деп айтса, намыска келет да. Ай, ушинтип биздин орус улуу, биздин ырдактуу адамыбыз бизди кыргыз бол деп атат. Кой уят. Баралычы, көрөлүчү. Не деген бул долбоор? Деп анан келип ошол Юранын чыкырыгы боюнча келет дагы. Келгенде ошо бала бакыра небере чөбөрөлөр менен баягы кыргыздын дүйнөсүнө кире турган аураны биз берге түзөлү деп атабыз. Айтып атпайбы, Манасы күнү түнү менен айтылат.
бул жерде биздин оюн зоок күнү түнү менен эт бышып атат, нан бышырып атат, кыргызга эмне таандык баардыгы ушул жерде мына түтүп атат, арча түтүп атат, айыл, баягы кыргыздын айылы. Кирип келдиңиз, отурдуңуз, туш тарапты карасаңыз эле мына кыргыз дүйнөсү. Мындай улуу адамдар айтып жүрөт да, кыйын адамдар кыргыздарда. Бул дейт, кыргыз өзүн таанымайынча дегеле өнүгүү болбойт дейт. Көрдүңүзбү, биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кыргыз экенин унутуп калып эле башка маданиятка, башка жолго түшүп алдык да. Баягы цивилизованный өлкөлөрдүн артынан ээрчип баратабыз. Биз деген байыркы элбиз. Байыркы элбиз. Кылымдардан кылымга ошол биздин көчмөн маданиятты, тарыхыбызды, каада салт баардыгын сактап келген эл мына бизбиз. Каяка дүйнө жүзүнүн каягына барсаңыз кыргыз жыттанат. Бул эми далил. Каяка барсаңыз кыргыз. Кыргызга эч ким тийишип аса албайт. Биздин мына ушу басып өткөн чоң жолубуз бар. Ошо адам ошол жаралгандан баштап бүгүнкү күнгө чейин кыргыздардын тарыхы чоң да. Ошон үчүн дегеле кыргыз өзүн таанымайынча өнүгүү болбойт. Мына биз турабыз да бүгүнкү күндө чындап эле кыйынчылык мынантип кичинекей калкпыз. Ошон үчүн бирок кичинекей калк болгонубуз менен биз улуу калкпыз. Улуу биздин себеби тарыхыбыз бар да, биздин маданиятыбыз бар. Биз деген улуу ошондой тилибиз сактап калганбыз. Мына биздин манасыбыз бар. Кылымдардан кылым кайтып келе жатат. Көрдүңүз, биздин мына кол өнөрчүлөр бүт баардыгы ошо муундан муунга сактап калган. Демек, биз ушул дүйнөнүн ушул аураны биз ушу бүгүнкү күндөгү балдардан баштап жаштар баарына көрсөтүш керек. Адам көрмөйүнчө, ошол дүйнөгө кирмейинче, бул өзүн таанымайынча дегеле баягы өнүгүү болбойт. Мына мен дагы кайтайын, ушу менин мына Манасым менен Малика, менин кичинекей балдарым мынакей. Демек, ошол баягы кыргыздын дүйнөсүн ушу биздин Дасмияда Кудайым буйруса ушуну жасайбыз. Мына даярданып атабыз. Кудай буйруса күн жылып калды. Мынакей ушул баштайбыз. Баштап аны эми баягы коомчулук көрүп, билип, неметип туруш керек, карап, угуп. Биз сөзсүз түрдө соц тармактардан айтып турабыз. Мына биз Дасмия телеканалын ачтык. Буга кирет, башка биздин журналисттер аркылуу, биздин атагы чыккан блогерлер аркылуу биздин ар бир кыймылыбыз ошол коомчулукка жеткирилип турат да. Демек, биз эгерде чындап эле ушул кыргыздын дүйнөсүн ушул жерге кура алсак, анда биздин келечек бар. Биздин балдар, биздин жаштар дегеле бүгүн эми менин урактуу адамдар деле баарыбыз орусча сүйлөп калдык да. Себеби деген көп киргиз болуп калдык мындай айтканда. Ошон үчүн бул долбоордун өтө чоң өзү орду бар. Биз эгер ушул ишти жакшылап ушул ишке аша турган болсок, анда демек биз бир чоң кыргыз эли үчүн, кыргыздын келечеги үчүн, кыргыздын эртең үчүн бир чоң иш жасаган болобуз да. Бул жерде атайын уюштуруу тобу түзүлгөн. Бул уюштуруу тобунда атагы чыккан адамдар бар. Мен мына башында айтып кеттим, Юрий Бабков деп, ушул биздин көркөм жетекчи. Ушул адам бу жерде күнү түнү менен ушул мынабу бардык кыргыздын ырлары, бийлери, манасы бардык ушул жерде оюн зоогу бүт бардыгын ушул Юрий Бабков аткарат, башында турат. Андан кийин бул жерде уюштуруу тобунда бизде Мелис Мураталиев бар. Бул киши дагы кыргыз дегенде кыргыз таануу боюнча мынакей бүт билет. Азыр канча кызыгып бул кишинин миллиондогон өзүнүн баягы көрөрмандары бар. Биз дагы көз ачыш керек да, кичине карап. Мына буякта карасаңыз Өзбекстан, азыр Казакстан кандай кетип атат. Тил маселеси бул өзгөчө. Тил болсо эле мамлекет болот да. Ошон үчүн мынакей бул адамдардын өзүнүн орду бар. Алтынбек Исмаилов деп коет, мынакей биздин акын, биздин алтын ырды баштап окуганда ар бир адамга жетет. Чучугуна чейин жетет. Мына көргөн сайын, интернеттен көргөн сайын ушунчалык бир биздин бир бүгүнкү күндө өзүбүздүн бир ушунчалык адам бар да, мунун ырын укканда, мунун сөзүн, муну чыгып көргөндө ушу кыргыз болгонуна сүйүнөсүн. Кандай айтат, кандай укмуш, биздин тилдин баалуулугун, тилдин ушунчалык улуулугун мына даңазалап мына ошол Мелис Мураталиев, Алтынбек Исмаилов мына жеткирип атат. Ошону эми бул жерде дагы бар. Майраш Базлакунов бар, мына бизге ошо уюштуруу тобунда турат. Эми азыр ушундай адамдар бар да, мына Халил келип бизге кошулду. Биз бул жерде ошол Дасмия каналын
ушул жайылтып, Кудайым буйруса, биздин күндө болуп аткан ушу ишибизди, максатыбызды, ушу иштин маңызын, келечегин ушу күндө биз чагылдырып турабыз. Ошонун бүгүнкү башаты биринчи мына сиз менен биз Эдин экөөбүз мына сүйлөшүп атабыз. Мен ойлоймун, эгер биз чындап ушунун баардыгын ушул улуу адамдар менен биздин эшик ачык, ошондой улуу адамдарды кошуп, мына биз эң негизин айтайын унутуп калыпмын. Мирлан Самый Кожо, биздин акын, бул кишинин ар бир сөзү атылган октой тимеле тиет адамга, таасири. Бул дагы биздин ошо топто айтып атпайбы, бул өтө чоң долбоор. Мен бүт ички дүйнөм болгон ушул жерде жатып алып иштейм деп бул киши айтып атат. Мына ушул тобу баарыбыз биз чындап эле, себеби деген бүгүнкү күндө керек. Биз деген Кыргыздын эртеңин, Кыргыздын келечегин, жаштарын, биздин балдардын эртеңин сактап кала турган бир чоң иш болуп атат да алтыным. Ошон үчүн мен ойлоймун, биздин долбоордун өтө чоң мындай орду бар. Мына көрөсүңөр, иш башталып кеткенден кийин Кудайым буйруса, бүт үй бүлө ушул жерден келип, кыргыз болуп, өзүн таанып, өзүнүн кыргыз болгонуна суктанып, мынакей, мен деген көрсө, эң байыркы элдин баласы турбайымбы, өкүлү турбайымбы? Көрдүңүзбү? Бул деген өтө биздин азыр бүгүнкү күндө чоң өлкөлөр бар. Тарыхы жок, маданияты жок, эчтекеси сактап калбаган. Биз деген мынакей, биз эмне менен улуубуз? Биз ошол эң байыркы элбиз. Биз мына жерибизди сактап калдык. Керемет көлүбүз бар. Мындай тоолорубуз бар. Асказоо, Ала тоо. Мына меймандос элибиз бар. Бул эмне деген керемет? Мындай керемет эл жок. Мен дүйнө жүзүнүн бардыгын кыдырып келдим. Кыргыздай мейман дос, кыргыздай жайдары мүнөз, суу сурап келсең, кымызын куюп берет. Баласына бербеген, бекитип койгон сандыктагы баалуу тамактарын конокко тосуп берет. Мына бул деген меймандостуктун эң туу чокусу да. Биз барып көрүңүз Европага же башка өлкөлөргө. Алыңыз, жеңиз, дары турса ал деп алдыңызга койбойт. А биз бекитип койгон баладан, үй бүлөдөн ошону алып дасторконго коебуз. Карабайсызбы, кандай меймандос эл, кандай кенен пейил. Мындай эл дүйнө жүзүндө жок. Ошон үчүн мына биз кыргызстандыктар, биз улуу элбиз. Эгер биз чындап эле өзүбүздү таанып, эгер ушундай жакшынакай болуп, келечекке биз керек болсо, ушу дүйнөнү дүңгүрөтө турган элбиз. Бизди карап туруш керек. Биз айтабыз баарын. Ошол деңгээлге жетишибиз керек да. Ошон үчүн бул долбоордун келечеги өтө чоң. Аябай керектүү долбоор экен. Анан мага азыр кызык болуп турат, ушул долбоорду иштеп чыгууга канча убакыт кетти? Анан дароо эле айтып кетсеңиз, азыркы тапта кайсы этапка жетти жана качан ишке ашырып баштайсыздар? Эми баягы көп жылдан бери ойлонуп жүргөн болчу, бирок кантип башташ керек? Мен ойлоп жүргөм, кыргыз тилин алып келип окутуп үйрөтүп. Эми ал бул баарын жетелеп алып келе албайсың да. Ошон үчүн мына ошо былтыркы Нооруз майрамы менин балдарымдын ошол барып музыканы кетпей укканы мен үчүн баягы ушундай эме болду да, сигнал. Болду, келди, мен түшүндүм. Ошол аураны бул жерде түзөлө деп ушул аракет жасап атабыз. Кудай буйруса быйыл башталат. Мына аз убакыт калды. Бул аз убакыт калды, биз бул долбоор башталат. Мынакей ар нерсенин өзүнүн убагы болот экен да. Мен баягы 3 жыл, 4 жылдан бери мен аябай кыйналып жүрдүм да. Айтып атпайм, бул деген чоң трагедия да. Баарыбыздын бала кара бар, кыргыздын келечеги, эртеңи баарыбызды түш өлдүрөт. Ошон үчүн кантип баштайын, кандай деп атканда бап көптү көрүп калып, анан кийин айтып атпаймынбы да. Анын үстүнө ошол менин балдарымдын ошол баягы кыргыздын дүйнөсүнө кирип, демеле ошол дүйнөдөн чыкпай бир саат кашайып туруп алганы, көрдүңүзбү? Ошол түрткү берип, мына быйыл Кудайым буйруса баштайын деп аракет жасап атабыз. Аз калды, мына күн жылып калды, жаз келди, азыр баштайбыз. Бүт баарыбыз чыгабыз эшикке. Элестетип көрсөңүз, мына күнү түнү менен Манас айтылып атат. Бул деген кандай энергия? Бул деген азыр Манас айтылган жерде өзүнчө керемет. Бул дух, кыргыздын духу. Кандай адам болбосун, кандай гана киргиз болбосун, Манас тукканда кыргыз болуп калат. Себеби бул жерде чоң бир өзүнүн философиясы бар. Чоң дух турат. Көрдүңүзбү? Себеби кыргызбыз да биз. Миң башка тилде сүйлөп демеле башка жакты жүрүп баратсак дагы, Манас тукканда кыргыз болуп каласың. Себеби ошондой энергия бар ал жерде. Көрдүңүзбү? Бул бир. Экинчиден, бул жерде бүт кыргыздын оюн зооктору,
мынакей бүт ыр бий кыргыздын ошо кийимдери биздин элече кийип алып биздин аталар өзүнчө апаларыбыз элече кийип алып мынакей өзүнчө бир керемет көрдүңүзбү анан оюн зооктору бизде кыргызда 1000 түркүн оюн зооктору бар ушунун баары ушул жерде орду атып атат топ таш ойноп атат кол селкинчек тээп атат эми деги эле ушундай аура көрдүңүзбү дүйнө кыргыздын дүйнөсү мындай карасаңдар бүт кыргызга эмне таандык болсо баарын ушул жерден мындай жандуу көрүп турасыз тирүү көрүп турасыз көрдүңүзбү анан кийин тамак аштары мына казанда эт асырылып атат шорпо сапырылып атат келип ошол жерден борсок бышып атат нан жаап атат нан бышып атат курдак бышып атат ошол жерден алып сапырылып аткан казандагы таптаза мынабу шорпону куюп ичесиз көрдүңүзбү бул ойлоп көрсөңүз бул деген баягы мына бүгүнкү күндө дагы бир көйгөй бул кыргыз долбоордун артында баардыгы чечилет мынакей туура тамактануу көрдүңүзбү бул деген бүгүнкү күндө өтө чоң маселе мына ден соолук баарыбыз жашагыбыз келип атпайбызбы чың ден соолукту жашнакай ден соолукту жаша бул деген тамактандын чоң немеси орду бар да эгер туура тамактансак анда туура жашайбыз анан кийин ден соолук чың болот эгер бүгүнкү күндө мына көчөдөн фастфуд жесек ар кандай билем 100% химияда ошол энергетический баягы суусундуктарды ичсек мунун баардыгы химияда биздин балдар тем более организмдин баарын жок кылып биздин балдарды жаштарды оорутуп атпайбы демек биз туура тамактанууга жол ачып атабыз мындай баардык витаминдер натуралдуу витаминдердин баары ошо биздин кыргыздын тамагында мына мисалы үчүн козуну сойдуң казан ашказан 100% натуральный баягы биз ошол витаминдерди ошол кабыл алабыз демек жакшы ден соолукта жакшы жашоонун мына булагы ушунда тамактануу ден соолук мынакей ден соолук бул жерде ошол аура өзүнчө биз деген азыр буяка келгенден кийин баягы бүт баарын унутабыз мындай карасаңыз биз баарыбыз псих болуп калдык оорукчан болуп калдык мына бүгүнкү күндө коомчулук мына чындап эле мынакей мына биз жакта могу жерде башта бүт негатив ичи таардык көрө албастык ар кандай БКЧК проблемалар ана мына бүт баары жаман ойлор бул деген оору да бул жерге кирсеңиз башка дүйнөгө киресиз бул жерге улуу чоң кыргыздын баягы кылым карытып келаткан кыргыздын дүйнөсүнө киресиз ал жерде оюн зоок күлкү тамаша манас энергия алып атасыз мунун баары ден соолук бул биз деген позитивдүү жашоого ушул жерден үйрөтөбүз демек позитивдүү жашоо деген бул деген ден соолук бул деген жакшы бул деген келечек бул деген оору болбойт бул деген көп жашоо көрдүңүзбү мына жердеги баардык мусордун баарын жоготуп негативди биз ошондо позитив жашоого бизди сыйлап бизди урматтап бири бирибизди мисалы үчүн мен дайыма айтам мына япон биздин туугандар булардын орто жашы 85 жаш анан окумуштуулар изилдеп кандайча деп булардын баягы тамак ашы тигин булдардын деген жашоо образы позитив күлө эле турушат кайда барсаңыздар мен 3 жыл барып келгем Японияга магазинге кирип бир ширеңке алсаңыз да жүгүнө беришет мына азыр биздин магазинге кирип бир ширеңке алыңызчы көзү менен атып чыкканча ошо деңгээлиң ушул беле деп тимеле чыкканча ичинен каргап шилеп анан чыгарат булар бир ширеңке алсаңыз да мына көчөгө чыксаңыз баары эле мындай ушинтип күлүп жаркылдап жайнап ушундай неметет да мамиле кылат адамдарга бири бирине конокторго тем более көрдүңүзбү ошон үчүн мына позитивный жашоо бул өзү бардык ушул жерде көрдүңүз биз мына япондорго караганда биз даже 2 эсе көп жашасак болот себеп биздин жеген ичкенибиздин баары натуралдуу тамак ашыбыз биздин балдарыбызды айтсаңыз бал мед бал түштүктө асел деп коет буякта бал дейт мына биздин балдар деген бул жерде 1000 түркүн витамин демек кандай биздин ушул тамак аш баары көрдүңүзбү мына эгер биз туура жашоону үйрөнсөк ушундай жылмайып позитивдүү жашоо жеген ичкенибиздин баары туура ичкен суубуз биздин суулар деген өзүңүз билесиз мөңгүдөн агып келген суулар анын составында бардык макро микроэлементтердин баары бар демек биз ушундай
өтө бактылуу, өтө көп жашай турган, өтө мындай биздин баалуулук байлыгыбыз, мына биздин ошо атабадан калган салтыбыз, биздин көчмөн маданият, биздин тарыхыбыз ошентип өзүнчө дем берип, дүйнөдөгү эң бактылуу эл боло турган бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошого биздин кыргыз болгон аракетинин баарын жасайт. Кыргыз долбоор аркылуу кичинекей балдарга, жаш муунга деги эле кыргыз элине кандай мурас калтырууну көздөп жатасыз? Биз эми соц тармактардан азыр жарнама кетет да. Биздин Юрий акабыз айтат: "Эй, кыргыздар, келгиле. Балага караңар менен, небере чөбөрө менен кыргыз болгула. Келгиле, кыргызча сүйлөйлү, кыргыз жырдайлы." Анан үй бүлөдө отуруп айтат: "Давай кеттик, балалы" деп. Анан бияка киргенде ошол балдардыкы өзүнчө. Айтып атпайбы, бул жерде бүт оюн зоого атайын. Бул жерде азыр мына биздин ошо программа даярдалып атат. Ошол программанын негизинде мына Мелис Муратали, биздин Алтынбек, ошол биздин Мирлан Самый Кожо, биздин ошо баарыбыз чогуу отуруп алып, биз ошол балдарга кандай программа, канткенде ошо тилин үйрөнөт, ошол тез кыргыз болот, канткенде ошол биз балдарды ошол тезирээк баягы биздин өзүбүздүн ошо баягы уңдулукка жеткизе алабыз. Бул өзүнчө, жаштар өзүнчө, анан орто жаштар өзүнчө, бизге окшогон муундарга өзүнчө. Көрдүңүзбү? Бул жерде өзүнүн концепциясы, ар биринин өзүнүн аянтчасы болот. Көрдүңүзбү? Бу жерде акындар, буякта атайын өзүнчө чыгармачыл кече болуп бир акындар келип, аны баягы сүйүүчүлөр бар да, келип аны угушат. Биздин мына художниктер бар, алар менен аралашып, алар көрөт. Азыр таш ыргытсаңыз эле бүт эле таланттар кыргыздарда. Бизде Алла Таалам ушуну жаратып койгон экен, бүт бардык касиеттин баарын кыргыздарга берген. Көрдүңүзбү? Бүт таланттын баары азыр кыргыздарда. Ырчылар, бийчилер, чоорчулар, ошол эле сүрөтчүлөр, ошол эле жазуучулар, акындар, деги эле бүт чыгармачы адамдар бизде толтура. Ошол адамдардын баарын биз тартабыз. Ошол адамдар бул жерде бизди коомду ошо кыргыз кылуу боюнча ушундай бир чоң иштерди жасайбыз. Бул эми баягы күндөн күнгө ушул кете берет. Эми ар кандай адам баягы уюштуруу тобуна мен дегендер кошулат. Алардын сөзсүз түрдө ошо каалоо тилектерин биз эске алып, ушул колдонобуз дагы. Ошол канчалык эффективдүү түрдө биз коомчуга жеткизе алсак, анда жакшы да. Бул бир көйгөй. Экинчи көйгөй бизде мына телефон. Мынабу телефон бүгүнкү күндө биздин трагедия. Көйгөй, кыргызча айтканда көйгөй. Мына ушул маселе. Бул жерде бизге расмияга келсеңиз, телефону жок жашоо. Телефон болбойт. Бир жерге кирдиңиз да, телефон караңгы убакыт жок да. Каягына барсаңыз, мына бүт бардыгы көрүп атасыз, кирип атасыз, аралашып кеттиңиз. Телефонду ойлогон адам болбойт анда. Сиз ушу кыргыздын улуулугуна, кыргыздын касиеттерин, кыргыздын энергиясын алып, сиз уже бул дүйнөгө кирип кеттиңиз. Бүт үй бүлөңүздүн бала кара менен. Көрдүңүзбү? Суусундугун ичип атасыз, тамагын ичип атасыз, жеп атасыз, оюн зоогун көрүп атасыз, манас айтылып атат, бүт ырдап бийлеп атат, аура, боз үйлөр, бүт биздин анан эң негизгиси кол өнөрчүлөр. Көрдүңүзбү мынакей? Биздин кол өнөрчүлөр отурат. Ар бири отуруп алып, биздин кыргыздын кийим кечеги, ошол килемин жасап атат, тамагын жасап атат, бүт баары. Келип үйгө сатып кетсеңиз да болот. Бул жерде кыргыз долбоорунун дагы бир улуулугу, ошол негизги максаты биз кол өнөрчүлүктү көтөрөлү деп атабыз. Бул улуттук өндүрүш. Көрдүңүзбү? Бүгүнкү күндө Кыргызстандан экспортко чыга турган бирден бир ошол продукт бул биздин кол өнөрчүлөрдүн жасаган буюмдары, жасаган тамак ашы. Мынакей көрдүңүзбү? Демек биз улуттук өндүрүштү көтөрөбүз. Улуттук өндүрүш деген эмне? Бул регион, бүт Кыргызстан боюнча. Биз деген анын арты менен жумушсуздукту жоебуз, жакырчылыкты жоебуз. Мынантип биздин балдар кыздарыбыз көрүнгөн жер темселеп көчө шыпырбайт. Баары биякта калат дагы, ошол акчаны тапкан акчадан көп акчаны бияктан табышат. Көрдүңүзбү? Бул өндүрүш болмоюнча биз деги эле эч мамлекет өнүкпөйт. Көрдүңүзбү? Биз өзүбүздүн сомду кармайбыз, өзүбүздүн экономиканы көтөрөбүз. Региондордун баары иштейт, эл журт баары иштейт. Улуттук өндүрүш. Ошол биз жасаган бардык продукттун бардыгы дүйнөгө экспортко чыгып атпайбы? Бул экспорт деген бул эң негизги. Ар бир мамлекеттин бул максаты. Мына Кытайда экспортко сиз чыгарсаңыз, сизди мамлекет бүт ар тараптан колдойт.
Себеби сиз ошол өзүңүздүн продукту башка дүйнөгө сатып атасыз, чыгарып атасыз. Көрдүңүзбү? Ушундай. Ошон үчүн бул улуттук өндүрүш өзгөчө бир баягы биздин бир приоритет ушул биздин долбоордо. Көрдүңүзбү? Мына бир ок менен биз баарынатып атабыз. Биринчиден бүт бала бакыра жаштарды, элди, коомчулукту кыргыз кылып, кыргызчылыкка үндөп атабыз. Экинчиден мына улуттук өндүрүш. Бул деген Кыргызстандын эртеңки келечеги бул дагы. Ансыз биз мына ушинтип отура беребиз. Бирок эгер биз ушул көңүл буруп азыр көтөрө турган болсок, бүт регион иштейт. Дүйнөнү дүңгүрөтөбүз. Үчүнчүдөн бизде талант, айттым го мен, ташкырсаңыз талант. Биз дүйнөнү багындырсак болот. Биздин ядерный ракетабыз жок, танкабыз жок. Биз талант менен дүйнөнү багындырабыз. Чындап эле таланттар менен дүйнөнү багындырып, биринчиден ошол акча табабыз. Экинчиден Кыргызстанды дүйнөгө даңазалайбыз. Мына азыр биздин өкмөт башчылары туризмге көп көңүл буруп атпайбы? Мына бүт биз ошол барган жерде ошол да мына Кыргызстан бар. Ушундай бир Кудай Таалам берген ошол пайгамбарлардын мекени бар. Кооз жерибиз бар, тоолорубуз бар, ысык көлүбүз бар. Көрдүңүзбү? Токойлорубуз бар, суу ташыбыз бар. Деп туруп анан кийин мынакей бардыгы мына кышы жайы менен келе турган, ар бир келип мынакей ушу эс ала турган туристтик өлкө болот. Демек көрдүңүзбү? Бул долбоордун артында бардыгы кете берет, ээрчип кете берет. Мына Кудайым буюрса ишти баштайбыз. Мунун артынан ошол көптөгөн баягы долбоорлор ашып кете берет. Демек биз Кыргыз долбоор аркылуу биздин мамлекетке жардам беребиз. Биздин мамлекетти баягы мындан кийинки экономикасын көтөрүп, түптөп, ошого салым кошуп, ошентип баягы өнүгүү. Азыр айтып атпайбы, ушундай бир эң бир өнүккөн өлкөлөрдүн катарына киребиз деп. Демек бизди көрүп башка баарыбыз эгер ушундай бир жакшынакай позитивдүү жол менен чындап мекени үчүн кызмат кылсак, демек Кыргызстандын эртеңи бар, келечеги бар. Мен көп байкайм, мына кыргыз элинин тарыхый мурасы, үрп адаты, каада салты, маданияты деген көп айтылат. Бирок анын терең маанисин, зарылдыгын, мындай күнүмдүк жашообузда колдонуу керектигин көбү биле бербейт. Сиз буга кошуласызбы? Кошулам. Биз баягы өнүккөн мамлекеттерге көз чаптыра турган болсок, мисалы үчүн биздин эле мына Жапон туугандар менен Корей туугандар. Булар 180 градус бурулушуп, ошо өздөрүнүн мурунку тарыхына, маданиятына, каада салтына кызыгышып, ошонун негизинде анан өнүгүү жолун издеп таап атат. Көрдүңүзбү? Мынакей. Мисалы үчүн мен айттым го, жүгүнүп. Бул деген кыргыздардан калган да. Азыр оңго президент чыкканда дагы дегенде 3 жолу жүгүнүп анан кийин трибунага барат. Мунун баары кыргыздыкы да. Карабайсызбы, мына баалуулуктарга өзүнүн басып өткөн ушул тарыхын, маданиятын сыйлабаган эл дегеле өнүгө албайт да. Карабайсызбы? Ушинтип бир магазинге кирип бир ширинка алсаңыз дагы чыкканча мына ушинтип жүгүнүп турушат. Мынакей. Салт кайда барсаңыз бүт ошол атабадан кылымдардан келеткан ошол өтүп кеткен тарыхын изилдеп, ошонун негизинде маданияты, ошол каада салт, ошонун негизинде анан кийин бүгүнкү жаңылануу, жаңы технология негизинде өнүгүү процесси жүрүп атат да. Ошон үчүн биз дагы ошолордон үлгү алышыбыз керек да. Биз дагы ошол 180 градус бурулуп, бизде алардыкынан 1000 эсе көп биздин ошол баалуулуктар бар. Көчмөн маданият деген бул өзүнчө эки эле өлкө бул. Кыргызстан менен эле монголдор сактап калган көчмөн маданиятын. Бул деген эки өлкө, ушунчалык бир тарыхы бар, маданияты бар өлкө, ушул мына эки өлкө. Биздин Манасыбыз чыккан жактан Чыңгыз хан да бүгүн кыргыздар деп атат. Балким көрдүңүзбү? Ошон үчүн мынандай бизде баалуулуктар бар. Ошон үчүн сиз айткан, сиздин берген сурооңуздун өтө маңызы ушунда да. Биз өзүбүздү өзүбүз таанып, ошол өзүбүздүн каада салт, басып өткөн аталардын жолуна бурулуп, ошол жактан ошол таап баалуулуктарды, анан бүгүнкү өнүгүүнү ошо менен айкалыштырып жашамайынча дегеле өнүгө болбойт да. Ошон үчүн Кудайым буюрса, биз ошол биздин долбоор аркылуу биз ошол өзүбүздүн бардык унутта калган
бардык каада салтыбызга, тарыхыбызга, тарыхчылар тарых жазат, маданиятта ишмерлер маданияттан алышат, жашоонун бүт бардык ошол баалуулуктарын биз ошо ата бабадан калган кылымдардан сактап келаткан баалуулуктарга терең бурулуп, ошолорду изилдеп, ошолор боюнча анан кийин жакшынакай коомчулукка жеткизип, бир жаңы өнүгүүнүн жолун издөөгө дагы биздин долбоор түрткү болот. Турузбек Чукуевич, мына биз бардык эле суроолорубузга жооп алдык. Эми мындай жыйынтыктоочу кеп кеңеш же кандай ой менен бөлүшө кетесиз? Мынакей азыр бул ошо биздин Дасмия ТВ деп коебуз, телевидение каналдын биринчи чыгарылышы да. Демек, ошол эгер кызыктар болсоңуздар, ушул биздин каналга улам кирип тургула. Дасмия ТВ десеңер эле чыгат YouTube'дан, туурабы? Ошол маалыматтын бардыгын угасыңар, көрөсүңөр. Бул жерде биздин уюштуруу тобунун ар бир мүчөсү өзүнчө өздөрүнүн оюн бөлүшөт, өздөрү айтышат. Ошонун бардыгын угуп, көрүп, билип турасыздар. Анан сиздердин жардамыңыздар келгиле. Бала бакыра небере чөбөрөм келип кыргыз болгула. Муну Юрий Бабков айтат. Биздин ошол көркөм жетекчибиз сиздерге жеткизип улам айтып турат. Ар кандай жол менен айтып турат, келиңиздер. Кыргыз болгула биздин Дасмияга келип. Турузбек Чукуевич, сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Чындап аябай керектүү жана кызыктуу долбоор экен. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Кыргыз бол долбоору туурасында кененирээк маек курдук. Биздин суроолорубузга Дасмия компаниясынын президенти Турузбек Мамашев жооп берди. Биз алдыда сиздер менен Кыргыз бол долбоору туурасында кызыктуу маалыматтар, видео тасмалар менен дагы бөлүшүп турабыз. Андыктан биздин социалдык баракчаларыбызга катталууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.